Сыналгыны аралыктан туруп башкаруучу алгачкы пульт. 15 000 жыл мурдагы мамонттун сөөгү табылды. Комбинезондун тарыхы. Демек ушул маалыматтарга алдыда кененирээк токтололу. Сыналгыны аралыктан туруп башкаруучу алгачкы пульт. Олтурган ордуңузда эле сыналгыны башкарып олтурган пульт 1955-жылдары элдин кыялы болчу. Андан кийин бул нерсени ишке ашырса болорун окумуштуулар, инженерлер далилдешти. Эң биринчи аралыктан башкарылуучу пультту жаратып, аны флеш-матик деп аташкан. Бул жабдуу атайын фотоэлементтер менен иштейт. Ар бир фотоэлемент ар башка каналга жооптуу дегенди түшүндүрөт. Аны иштетүү үчүн алгач аны лампочкасын жандырып, сыналгынын бурчунда турган фотоэлементке тийгизесиз. 15 000 жыл мурдагы мамонттун сөөгү табылды. Мексикада археологдор 800гө жакын сөөгү табышкан. Алардын эсеби боюнча ар кандай 14кө жакын мамонттардын сөөгү болушу мүмкүн. Бул экспонаттарды алар Мехико шаарында чуңкур казып жаткан учурда кезиктиришкен. Сөөгүктөрдүн көпчүлүгү мамонттарга тиешелүү экени белгилүү болгон. Изилдеп келгенде алар бул аймакта 15 000 жыл мурда жашашкан. Бул чуңкурдун тереңдиги 2 метрге жакын болсо, диаметри 25 метр. Бул жердеги табылгаларды изилдеп далилдөө максатында окумуштуулар 10 ай убакыт куруткан. Табылган сөөгүктөрдү болсо Мехикодогу мамонттар музейине өткөрүп беришти. Комбинезондун тарыхы. Күнүмдүк кийип жүрүүчү ыңгайлуу кийимге айланган комбинезон кантип пайда болгонун билесизби? Бул кийимди мырзалар, айымдар, балдар жада калса жаныбарлар үчүн жасалып колдонуп келишет. Эң биринчи комбинезон орто кылымга таандык болуп, биринчилерден болуп көчө артисттери, циркте иштегендер өз өнөрлөрүнүн номерлерин тартуулап жаткан учурда кийишкен. Себеби аткарган номерлери кооптуу болгондуктан ошого жараша катуу жана бышык материалдан тигилип, кеңдиги дагы эске алынган. Андан кийин окумуштуулар ар кандай химиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн убакытта кийишкен. Ошентип олтуруп 1782-жылы мода дүйнөсүнө кирип келип, алгачкылардан болуп, ошол мезгилдеги императордун аялы Екатерина II атайын буйртма бердирип, небереси Александра IIге арнап тиктирген. Ошентип жасалуу материалына жараша ар түрдүүчө тигилип, Европадагы балдар арасында сүйүктүү кийимге айланган. Бул кийимдин кийинки атактуулугу 1 жана 2 дүйнөлүк согуш учурунда арткан. Андан кийин бул кийимдин ыңгайлуулугун түшүнгөн эл аны күнүмдүк жашоодо ар кандай жумуш аткарууда кие башташкан. Азамат Баетов, Элеман Акбаев, Арутан көрсөтүүсү.